Сіз Кыргызстанды өнөбүш үчүн, өзүңүздүн бактылуу болушуңуз үчүн биринчи кезекте эмне керек деп ойлойсуз? Байлыкпы? Же болбосо бийликпи? Же болбосо мамлекетте окуган илим керек деп ойлойсузбу? Достор, биз бүгүн дал ушул суроого айтып бере турган окуябыз менен жооп бермекчибиз. Сиздер менен мен Расулжан Улбакберген, Бийлик ТВ каналы. Анда эмесе биз окуябызды баштадык. Күндөрдүн биринде Умар разыяллаху анху сахабалар менен бирге сапарга чыгат. Жолдо баратышып, бир кой кайтарып жүргөн чабанга туш болушат. Умар разыяллаху анху чабанга айтат: "Келе, бизге койлоруңдан бирөөнү союп бер. Биз сага акысын беребиз" дейт. Анда чабан жооп берет: "Бул койлор меники эмес. Мен бир мүлктүү инсандын кулумун." Умар разыяллаху анху кайра: "Кожоюнуңа карышкыр жеп кетти дээрсиң." Чабан кайра жооп берет: "Кожоюнумаго ошентип кутулаармын. А бирок Аллах кайда? Аллахка эмне деп жооп беремин" дейт. Муну уккан Умар разыяллаху анху өзгөчө таасирде калат. Жана ошол бараткан сапарына барып кайтып, ал чабанды сатып алып боштондукка чыгарат. Өзү кайтарып жүргөн койлордон сатып алып ага өткөзүп берет. Көрдүңүздөрбү достор? Бир эле Аллах кайда деген сөзү аны кулчулуктан азат кылып, бир канча байлыкка ээ кылып койду. Эгерде сиз менен бизде дагы дал ушул сезим болсо, сиздин бактылуу жашашыңыз ары туруп турсун, биздин мамлекетибиз эч кандай өнүккөн техникаларсыз эң үлгүлүү мамлекет болушуна мен толук түрдө ишенем. Биздин Кыргызстан ушундан жакшыраак болобуз. Ага мен толук ишенем. Анткени бизде булардан ашыгыраак нерсе, бизде ыйман деген нерсе бар. Биз дин менен кетип атабыз. Биздин коом камера койбой туруп, ушулардан адилеттүүрөөк болобуз, ушулардан тазараак болобуз. Буларда, жанагыда Америкада буларда майда коррупция жок, бирок чоң коррупция бар экенин билип атпайбызбы? Бизде чоңу да кичинеси да жок болот иншалла. Иншалла Кыргызстан ушундай өлкө болобуз. Бизде улут болуп бөлүнбөгөн, түндүк түштүк болуп бөлүнбөгөн, уруу болуп бөлүнбөгөн, байкедей болуп бөлүнбөгөн, паракор болуп бөлүнбөгөн, бардык адилет иштейт, ак иштейт, мамлекет сатпайт, бейчеки түкүрбөйт, исламды практикалаган адам катары эмес, мамлекет катары практикалаган өлкө болобуз иншалла. Сиз менен мен жаман иш кылып жаткан мезгилде Аллах кайда? Достор, сиздер Бийлик ТВ каналында болуңуздар, каналга катталыңыздар, жана ошондой эле ушундай таасирдүү окуялардан байма-бай кабардар болуп туруңуздар. Кийинки көрүшкөнчө сак болуңуздар достор.